Мына ушуну айтып атам да, азыр саясий күчтөр, кээ бир саясий күчтөр ушул өздөрүнүн амбициясын алып чыгып, мыйзамдуу шайланган, мамлекеттеги мыйзамдуулук сактап кала ала турган, сактап аткан Садыр Жапаровго каршылык көрсөтүшүп, ошо биз да премьер болобуз, биз дагы мүмкүнчүлүктү алып, биз дагы ушундай бир бийликти алабыз деп аракет кылып атышат. Так, бул ойлойм туура эмес. Шайлоого катышкан партиялар боюнча шайлоодо 1% алдыңбы, 2% алдыңбы, 3% алдыңбы, бир добуш алсаң дагы аны сыйлаш керек. Ар бир партияны сыйлашыбыз керек. Бир добуш алган партияны сыйлашыбыз керек. Жана биз алар менен сүйлөшүүгө даярбыз, сүйлөшүп атабыз. Жана сиз айткандай, бардыгы эле бизге каршы эмес. Ошолордун арасында башка мамлекеттерден, башка бир саясий бир уюмдардан жардам алгандары дагы бар. Ал маалымат деле бизде бар. Тымызын эч жака чыкпастан отуруп алып, башкалардан акчаны алып келип, жаш балдарга таратып коюп, жаш балдарга башка нерселерди берип коюп, давай чыккыла, бизге каршы чык, тигини кулатып түшөйлү, муну кулатып түшөйлү деп тымызын отурган режиссерлор бар. Карт бөрөлөр, карт саясатчылар бар. Ошон үчүн биз ойлойбуз, биз аларга алдырбашыбыз керек. Кудай кааласа, Кудай буйрса, мамлекетибизде бир гана маселе, тынчтык, ынтымак, коомдун биригиши гана керек. Бийлик, бизге бийлик керек эмес. Бийликти алып калайлы, бийликти алып жатып алайлы деген оюбуз жок. Бизге мамлекетте тынчтык сактап калайлы, коомчулуктун бириктүүсүн сактап калайлы, ынтымак сактап калайлы. Эң негизгиси мамлекетибиз чачырап кетпесин. Эгерде ушинтип ызычуу боло берсе, эртең бир кайсы топтор чыгып алып туруп, дагы бир чоңураак ызычуу салса, биз Кудай сактасын бир мындай бир согуш таласына айланып кетпейли. Ушундан этият болойлу.